Саламатсыздарбы? Бүгүн Оштомун. Ошто бүгүн эрте менен ажыга баруучулар тагыраагы ажыга барамын деп кезекке туруп акчасын төлөп, бирок ошол ажылыктын кезегине илешпей калгандар чалышты. Чалып биз азыр мына Оштогу Престиж деп аталган банянын жанына саат 2-ге чогулабыз. Келе калды дешти. Эми макул. Бүгүн бай эс алуу күн экенине карабай макул деп анан келгендейм. Келсем адеп чалып атышты, саат мынча болуп кетти, мынчадан бери күтүп атабыз деп. Анан жетишип келген убагым ушул болду. Эми бул бир. Экинчиси, азыр булардын азыр наразычылыгы неде экенин түшүнбөй атам. Башта угуп көрөлүчү. Байтан бери чалышат. Кытайдан жүк алдыруунун коопсуз жана ишенимдүү жолу бар. Ал Goldmark компаниясы. Бул компанияны кыргызстандык ишкерлер Токтобек жана Сапарбек Акматовдор 2009-жылы түптөшкөн. Компания 15 жылдан бери байланыштарын чыңдап, бай тажрыйба топтогон, кенен кампаларды камдаган, миңдеген кардарлардын ыраазычылыгын арзыган. Goldmark жүктөрдүн Кытайдан Кыргызстанга бат жана бүтүнкелерин өз кепилдигине алат. Эгер зарылчылык болсо, Goldmark Кытайдан алган товарыңыздын сапатын текшерүүгө жана баалашууга да жардам берет. Жүктүн көлөмүнө чектөө жок. Түрүнө жараша товарды бажыдан тазалап берет. Кыскасы сизди бажыдагы кагаз түйшүгү менен кыйнабайт. Негизи ушул ажылыктын чыры эч токтобой койду. Канча жылдан бери ушул. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ажыга жөнөдүңүздөрбү? Буягы чатак го, биз 10 жылдан бери жүрөбүз, бара албай, балам. 10 жылдан бери кезекте турасызбы? 10 жылдан бери кезекте жетпейт. Мына биз былтырдагы акчаны 10-15 мүнөттө эле толтуруп койгон. Былтыр Бишкекке бардык. Ошол жерден катталалы десек дагы болбоду. Мына булар дагы 15-жылдан бери жүрөт. Мен 20-жылдан бери жүрөм. Балам 80-ге тырмышып калдык. Эми мына алы күчүбүздүн барында барып коелу деп, мына президентке таянып, биз Садыр Жапаров, Садыр уулум, биз сага кайрылып кетебиз ушу энелер. Себеби сен мынау муслима белем, эмне муслимат белем, эмне ажы. Муфтият. Муфтиятка ишендиң, балам. Муфтият эми дин жолунда жүргөндөр мындай жасабайт деп ойлодуң, балам. Бирок эмне болду, ошону айтсаңыз? Мындай болду. Биз 10 жылдан бери кезекке турабыз, жетпейбиз. Былтыр дагы төккөндө дагы болбой калган. Быйыл дагы биринчи болуп Оштон каттала албай Бишкек 500 болуп кеткенден Нарынга барып, мына ушулар бар, Нарынга барып катталганбыз. 40-ка жетпеген болуп, астыңкы болуп катталганбыз. Анан өткөндө 23-үндө катталып, 25-26-ларында Бишкекке чакырды, документ кылгыла деп. Ал жерге барганда дагы ушул эрте менен барган бойдон кечке зорго тапшырганбыз. Ошондо эле мен бүт эл менен иштеген, балам. Ошондо эле байкадым эле, баягы делаларды ала коюп, без очут киргизе коюп, булар жазылган дегенде эле жүрөгүм зыр деди, бирок балама айтпадым, капа болот деп. Ушул дагы бир немеси чыгат дедим, айткандай карабайсыңбы? 1000 адам чыгарып коюптур. Биз астыда турганбыз да очередке. Мына баарыбыз 70-тен ашкан, 80-ге тырмышкан немебиз. Ушунча эмне деп чыгарып коет эми сиздерди? Тизмеден чыгарып коюп атабы? Тизмеден чыгарып өчүрүп коюптур да, балам. Бишкектен келди. Бара тургандардын тизмесинен чыгарып. 1000-ин чыгарып коюптур. То есть төлөгөн акчаңыздарды кайтарып бере турган болуп атабы? Албайбыз биз. Биз барабыз. Балам, Садырга тууру жеткизбесең, Садыр балам, биз ушу энелер, баатыр энелер, сени дагы шайлаганда ушу баатыр энелер шайлаганбыз, балам, стадиондо. Ошон үчүн биздин үнүбүздү угуп кой, балам. Быйыл барбасак канча жашайбыз билбейбиз. 80-ге тармашып калдык, балам. Алы күчүбүз барында барып келели деп ниет кылсак мындай болуп атат. Сен муфтиятка ишенбе, балам. Өзүң текшерип, бизди ошол тизмеге кошпосоң болбойт, балам. Эгерде ушул бүгүнкү кайрылуубуз өтпөй калса, сен өзүңө чейин, ак үйгө чейин барабыз, балам. Эгер сиз органдарга арызданбай, президентке кайрылбай, блогерлерге жалынбай эле үй алууну кааласаңыз, анда эч экиленбей Golden House компаниясына келиңиз. Себеби Golden House'тан үй алсаңыз, курулуштун бүтүшүн саргайып күтпөйсүз, батирлеп жүрбөйсүз, сахар, давление, инфаркт болбойсуз. Ал бул деп акчасын санаганыңызча монтип бүтүрүп, дарбазасын коюп, суу, свет, газын улап, колуңузга документтин карматып коюшат. Golden House утурумдук пайдага эмес,
бөлүктүүлүк комплан. Айланайын, эже, бир жагы балким өтпөй калганыңыз жакшы болгондур. Неге дебейсизби? Ажыга баргандан кийин анан наракка барамын деп мындай жүргөн болсоңуз шашпай бемурал узакка чейин жүрөсүз да. Жок, аны Алла билет. Настроеңиз жакшы болуп жүрөт. Качан өлүшүбүздү билбейбиз. Бүгүн өлөбүз, эртең өлөбүз. Аллахым кайсы күн болсо алып кетет. Ошого чейин ушу аткарып алайлы деп мына Куранга түшүп, немели алфавиттерди жаттап даярданып атабыз биз 5-6 жылдан бери. Быйыл барбасак общий чатак өзүнө чейин барабыз биз. Сиз анты общий чатак деп настройду эме кылмаң да. Эми карабайсыңбы? Муфтиятка ишенсе бир жакшы садырда айып жок. Ажоону биз шайлаганбыз, энелер, аталар шайлаганбыз, балам. Сага ушу үнүбүз жетсин, кайрылып атабыз, балам. Быйыл бизди кошпосоң болбойт. Быйылдан кийин үмүт жок, өлүп калсак эмне болот? Болду, эми коркута бербең эми, болду. Кандай, жакшыбы? Жакшы. Ассаламу алейкум. Мына мен дагы өзүм батыр энемин. 17-жылдан бери бара албайм ажыгачы. 17-жылдан бери аракет кылам. Коронавирус чыгып кетти. Анан бери очередь. Быйыл да 500-нчы очередь болуп калып, анан айлабыз кетип Нарынга бардык. Айнанайын иттин азабын көрдүк. Иттин азабын көрүп, ошол жактан биринчи, экинчи таштадык эле. А келип, мына кабарды угуп, мен ооруп калдым. Азыр ооруп турам ушунчалыкчы. Эми ушу президент Айнанайын, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, силерден үмүтүбүз. Бизди ушу быйыл жөнөткүлө Айнанайындар. Быйылдан калтырбагыла. Ооба, атыбыз эми мен Сабыралиева Сардармын. Балам алып кетип атат. Сиздин атыңыз ким? Мен Тасилхан Азимовамын. 8 уулум бар, 8-нчи балам алып кетти. Камчыбек, Садыр, Камчыбек, сен биздин үйдө канча жол болгонсуң? Ата журтта ушу балам менен катташып өтүп жүргөнсүң, балам. Сеңа ушу Ош шаарынын, Ош областынын атынан кайрылып кетем. Жа тааныш билиштик болуп кетпедиби? Болу берет. Балам, силерге ушуну биздин айтканыбызды аткарбасаңар өзүңөргө барабыз. Камчы уулум, Садыр уулум, бизди угуп койгула энелердин үнүн. Өзүң айткандай, апаң дагы баатыр энеле, биз дагы баатыр энебиз, балам. Рахмат. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Сиз да жөнөдүңүз. Ажыган. Жаш эле экенсиз го сиз? Мен өзү жашым 72-ге келип атабыз. Ажыга барабыздын себеби ушу апамды ham ажыгып коеюн деген ниет менен. Сиз апаңызды алып кеттиңиз. Апаңыз канча жаш? Апам өлүп калды. Апаңызга ажылыкты арнап коеюн деп атасыз. Ушуну ниет кылган. Анан Ноокаттан туруп анан очурга турдук. 407 болдук. Үмүтсүздүк. Онун Нарынын ат башыга анан мына ушу аяшымды эстип бардыгыбыз бардык. Барып анан кийин о жерде ташады экен. Мен биринчи таштадым. Ошондо саат канчада кирдиңиз? Саат 8'de кирдим. 8'den кирдим, 8'den 8 мүнөт өткөндө күн чат кылды. Анан азыр булар ошол саат 8:30га чейинкилерди жок кылып коюп атабы тизмеде? Жок кылып коюп атат. То есть саат 8:30га чейинки баягы акча төлөгөндөрдүн бардыгын комиссия жок кылды. Жок кылып. Ким жок кылып турат? Муну айтып атат эми. Бул неменен дейт. Банктын айыбы дейт. Булар бизде айып жок, биз берген акчасын төктүк, өзлөргө бердик деди. Жок, эми макул. А бирок жанагы банк өзү саат канчадан иштейт экен? Бул өзү, мисалы биз барсак саат 7:30да ачып бергилем десең ачпай коюшат го. Силерге кантип ачып берди 7:30да? Жок, саат 8'de açtı. 8'de deydi. 8'de. Biz özü 2 gün oşuda durduk. Men uktağanımız yok. Uktağanımız yok da evde. Bankta şeyde durduk da. Ana kelip anan 8'de açıştağın kiriveriniz dedi, kirdik. Paratka taşadık da çıkıp kettik. Ошондо азыр мен байкашымча ошол 8:30га чейин төлөп калгандардын бардыгын тизмеден алып салып атабы? Алып салыптыр, ошону баарын алып салыптыр. Бу жылда мындай эмес эди балам. Ким ташаса алдың тұрса кете берсе де. Мындай болгон эмес балам. Быйыл ушундай болуп калыптыр.
Bular kimisi qanday qilib atat tushunmadim men. Misal uchun mana shu yerdan bolam 407 o'g'ondan keyin o yerga bir 20 ming meni borib keldik kampirime ko'z. O yerga. Barbanan kesak shunday ahvol. Ne qilishni bilmaysan, prezidentga bo'lsam qayrilaylik dedik-da. Tashib qayrilaylik. Bunu haqiqatini qilib bersa. Эми азыр сиздердин оюңуздарча бул кантип чечилиш керек? Өзү негизи мен азыр сураштырсам 10 мүнөттүн ичинде эле ошол 7000 квота бар бекен азыр бизде ажылыкка. 7000 адамдын тизмеси ошол 10 мүнөттүн ичинде эле толуптур өзү. Ооба. Анан эми ошондой болгондон кийин азыр эми сиздерди макул алсын дейли, тизмеге кошсун дейли. Ошондо кимди тизмеден чыгарыш керек эми сиздердин оюңуздарча? Биздин өзү ордубуз. Биздин өзүн ордубузду берсин бол. Кайсы ордуңуздар ошондо? Biz misal uchun men birinchi tashlaganman o'sha yerdan. Bular o былтыргы калган 2000, 2,5 ming акча калган экен. Ошондон кийин биздин тизмени коюп атат булар. Onu ham alып таштады. Антейин десеңиз, мынау эже айтып атпайбы, мен 15 жылдан бери жүрөм, былтыр дагы акча төлөгөм, быйыл дагы акча төлөгөм деп. Эми буларды кантип алып салат эми? Bilmeyim de ошону алып таштады да биз бардык. Очередь жетпей атты бизде. Менде бир жылы неме махрам кылбай койду. Бир жылы коронавирус болуп калып, дагы калып калдым. Акча төлөнгөн боюнча калды. Кийинки жылы 65 жашка чейинкилерди алды да дагы калып калдым. Шунан бери очередь жетпейт да. Ошодон бери бирок акчаңызды кайтарып берип атыштыбы? Ооба, алып аттым кайра. Анда маселе жок, а? Ооба, акча жагына маселе жок. Просто очередь мага жетпей атат да. Эч жетпеди. Мына быйыл жетип эми экинчи орду таштадым эле менчи. Нарындан экинчи орду таштадым. Башка өлкөлөргө да барып келгенсизби? Саякаттап, мисалы Жок. Түркияга. Жок, эч жака саякатка барган эмесмин. Барып келбейсизби? Ошол Эмнеге барам? башка эл жерди көрүп саякатты дагы бир баягы эменин мындай бир кандай десем, жана сүннөт деп коет го. Жок, эми менин максатым ушу. Мисалы Түркияга барып көрүң, Кореяга барып көрүң, Японияга барып көрүң. Жок, айнана. Эл кантип жашап атат көрүп. Жок, ушу ажыга барып, ушу ажы болсом деген ниетим бар да. Şu mına ölürüz gaz kaldı kança var kança. Siz antip siz bizdin Kırgızdın eneleri uşuntip daярданып алат экенсиздер да өзүңүздөр эле мен жакында өлөндө эле daярданып алат. Мына антип эле şu can talaşı acı dep kança жылдан beri acı deyim жетпейм мына антип. Анан быйыл нарынга барыш каргасы болдum da. Иттин күнүн көрүп бардым. Айнанай. Неге нарынга бардыңыз? Ушу биринчи очут болоюн. Быйыл бир нарында адам азыраак дедиңиз. Адам аз экен. Adam жок эле экен. Нарындыктар өздөрү жок. Өздөрү. Нарындын банкында жалаң ошуктар жүрөт. Болгондо эми 3-4 эле экен алар. Ояда аз экен. Анан кийин биз мыйман деди да алдык өткөрдү. Мен биринчи таштадым кемпириме көз. Бу аяшым экинчи баласы менен таштады. Анан оны таштады. Анан кайттык эми. Бул жерде 407 очур болду. Мага качан тиет? Элестей берген. Biz 500 olduk. Буяк ошто 500 болду. Мен окатта мен 407 болду. Onda da 2 demiştim. Daha kayrandan törölüp анан кийин барыш керек болот да. Siz neyle daярданып атасыз? Менин атам мисалы барган, 87 жашында барып келди. Сиз эмне шашып атасыз? Мен апама барышым керек, апама. Апаңызга барсаңыз деле, ол 1 жыл эрте, 1 жыл кеч эмне айырмасы бар? Сиз даярданбаң да, сиз наоборот, шашпай барабыз, 80де барабыз, 90да барабыз деп мындай эмени ниетти жакшыраак койбойсузбу? Onu Allah билет экен. Наоборот, саар кеч спорт кылың, саар кеч чуркаң чыгып, тамакты мындай эмеге өткөрүң беркиндей. Баягы туура тамактанууга өтүң, салмакты азайтың, чирактаның. Ушундай экен деп атам. Мен шуну бизге şu быйыл ушу уруксат берсе жакшы болот эле. Барып келет экен. Siz кандайсыз? Assalamu alaikum. Sadir, камчыбексилер, эл атасыңар балдарым. Адилеттүү падышасыңар. Şu жерге келгенде адилеттүүлүк кылып койгула балдарым. Biz Кудайдан ушунчалык сурап барганбыз, бизди паришталар апарды деп сүйүнүп барганбыз. Мына мынантип калдык, шагыбыз кайрылып калды балам. Бизге караштырып кой, ушу бизди кой ордуна коюп кой балам. Биздин арманыбыз ажал арыбайт, өтө кыйналып бардык. Аксакал адамдардын каршы да кыйын экен. Эми Аллах Таалам бардыгыбызга өмүр берсин, бар жаштарга өмүр берсин, карларга иман берсин. Бирок бардыгыбыздын жүрөгүбүздөгү шариаттарыбызды Аллах аткарган болсун. Аллахым кашаларыбыз адилеттүү болсун, ушу казияттарыбыз да адилеттүү болуп бизди ордуна коюп койсун деп суранабыз. Биздин дардыбыз эле ошол. Угуп кой айланайындар, өмүрүңөргө береке берсин илейм.
Elдин atасыңар болам. Elдин балдарыңарды тегиз көрөсүңөр го, бизди дагы ошондой тегиз жазып койгула балдарым. Рахмат. Азыр канча ушул төртөөңүздөр эле? Assalomu alaykum. Кандай, жакшысызбы? Жакшы. Бисмилlah. Биринчи Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Биз ушу апабыз менен ажылык сапарын аттап атканбыз. Биз деле ошондой эле, бизде деле арман ошондой. Биринчи ошо 2020-жылы атам раматылык тирик эле андачы. Экөөнү ажа жөнөтөбүз деп акча төлөгөнбүз. Анан ал жылы пандемия болуп калып, кайрадан акчабызды алып, болбой калып 2-3 жыл неме болуп калды. Ажылык жабылып калды. Анан кийин ограничение болуп, апам 74тө. Анан былтыры бир аракет кылып, былтыры дагы ошо кечигип калып, барсак уже толуп калыптыр. Анан быйыл эртеден эле аракет кылып, мен Бишкекте турам өзү, жалдачы. Үйүм жанында Элдик банк бар. Ошо бир күн мурун түшсөм, уже 3 күндөн бери очутта турабыз деп, уже бирөөсү 5, 4, 3 болуп, ар ким өзүнүн туугандарын жаздырып, мен 82-83 очут болуп калдык биз, апам экөөбүзчү. Анан эми ушунча жылдан бери ушундай аракет кылып келатабыз, эми быйыл дагы насип этпей калыппасын деп, эми мындайча айтканда, орусча айтканда рисковать этпей, дагы башка жактан издеп көрдүк. Кыргызстан боюнча боло берет да бул жерде, кайсы жерден өтсө, лишь бы өтүш керек да. Анан ошо ат башыда биз дагы немелер бар эле, ошолорго чалып байланышсак, очурт бар деди. Анан ошо күнү ошо биз дагы ошо эме бир күн мурун немеге жөнөдүк ошо. Нарынга барып, ошо жерден өтүп, ошо Кыргызстан сааты боюнча 8ден 7 өткөндө өтүппүз биз азырчы. Бар ал жерде информация бар да, азыркы немедечи, компьютердачы. Анан өтүп, сүйүнүп, эми быйыл алдыңкы катарда кирдик, эми Кудай кааласа барабыз деп эле жакшы ойдо турганбыз, документтерин тапшырганбыз, кандай талап койсо ошонун баарын аткарып тапшырганбыз муфтияткачы, казыятка. Анан ошо 5-6 күн болуп калды, 5-6 күндө эле ошо мен бул жактан бир досум ошо карап аткан экен, алар дагы барышат эле да. Анан ушинтип бизди очерттен алып салды деди. Анан ошо бир 1000дин тегерегинде адам, казыяттагылар 886 дейт, бирөөсү 900 канча дейт, 1000дин тегереги экен да, кыскасыча. Может андан көп дейт. Ошо 1000дин тегерегиндеги адамды списоктон чыгарып бериптир кирсекчи. Анын ичинде биз дагы бар экенбиз. Анан мен эртеси бардым казыяткачы. Казыятка барсам, бизге кайрылбай эле коюңуздар, бизден үстүдөн ушундай приказ келген. Ошо келген немелерди, арыздануучулардын баарын ошол банкка жөнөткүлө, ошо банк жооп берет аларга. Банктын ошибкасы менен алардыкы кирбей калды деди. Эмне себеп десем, 8:30-да ачылыш керек эле деди. Мен айттым а жерде, бул жылга чейин ошол болуп келген экен дедим. Анан 8:30-да ачылсын 23 деп эле койгон да. 8:30 деген жазуу жок болчу да жердечи. Банктагылар дагы эгер 8:30 деп аларга неме бергенде, кандай бир буйрук же көрсөтмө бергенде алар ошондо киргизмек да. Ал жерде живой очерт болду. Баары прозрачный эле, ошо алдыңкы катардагылардын баары курста. Эгер 8-де ачып туруп банктагылар киргиле деп бизди айтып, кирбей койсок эгерчи, биздин аркабыздагылар бизди жеп коймок да. Кир, биздин аз толуп калат, батыраак өтөлү деп биздин аркабыздагылар киргизмек да алчы. Ал андай оюбузга дагы келген жок. Анан биз чакыргандан эле банктын сотрудниктери деле жакшы ойдо эле, эми таң атык чейин турдуңуздар. Алар көрдү да мындай живую көрдү да, 3 күндөп турганын, 2 күндөп турганын, таң атык чейин турганынчы. Эми сиздерди кыйнабай дуа кылып коесуздар. Барганда биз дагы ошол жака барып калайлы, насип кылып калайлы, сооп алайлы деп эртерээк ачайлы деп ошентип ачышыптыр кээ бир жерлердечи. Биздики ошо 8-де ачылды. Ал кандай болуп 8-де ачылып калды билбейм. 8-де ачылды, биз дагы кирип тапшырдык. Жакшы эле ойдо болчу. Анан бул муфтияттын талабы ошо 8:30-да ачылыш керек эле. Банктагылар ошондой ошибка кылып койгон деп ошентип атат да. Эми мен айттым ошол жердечи аларгачы. Эми банк менен иштешкен муфтият да. Келишим, экөө келишим түзүп, чогуу иштешкен да эми. Биз ал жерде муфтият кандай талап койгон болсо, ошол талаптарды толук аткарып, бирок ал талапты муфтият койбогон менен мыйзам коет да. Мыйзам боюнча, мисалы иш күнү, баягы эмгек кодекси деген бар. Ошонун негизинде иш күнү саат 8:30-да дей турган болсо, ошо 8:30-да ачылыш керек да эми. Анан булар эми ошону жок, банктар ар кандай экен. Кээ бир жерлерде 8-де ачылат экен. Мына Баканбаевка дагы аракет кылып көрдүк бизчи. Бөкөнбаевка аракет кылып көрдүк, а жерде 8-де ачылат экен.
Анан кээбек жерлерде 8:30, кээбек жерлерде 9:00 ачылат экен. Анан нарындагы немеси банктын айыл банкка через которо ошондо мен мындай түшүнбөдүм да. Кыскасы ошондой жолдор бар экен, ошого биз эртерээк тапшырып, мындай эртерээк киргизели деген ойлор болуп атты да ал жердечи. Ал эч кандай бир коррупция болгон жок ал жерде. Бар эле элдер ынтымак болуп эле очередке туруп кирип атышты да. Эгер ушундай ынтымаксыздык болуп, мындай болгондо мен үйүм жанынан эле өтмөкмүн да. Мен барсам очеред болуп калыптыр эле, эми ушул улуу сапарга кетип атабыз. Бул жактан мыйзамдагы ошентип бир ынтымак менен жакшы уруш талаш кылбай, муназам менен баргыла деген ушундай чакырык болгон экен. Ошону биз дагы колдоп, макул эми ошо башка жактардан өтөлү деп ошо нарынга барып өттүк да. Ошонун себебиненчи. Анан ал жерге ошончо барып, ал жерде мисалы 8:00 ачылабы, 8:30 ачылабы, баары бир эле ошол эле очеред болчу да. Очеред бузулган жок да, элдер баары ынтымакта эле бир очередти кармап турду да. Азыр любойнан камерадан деле көрсө болот да. Азыр камерадан заман өнүккөн, бар жок жерде камера бар азыр. Камерадан көрсө деле элдер ошол жерде туруп, ошо банк ачылганда киргиле дегенде киргенин көрүшөт баары элечи. Бул жерде орто жолдо өздөрү тура эмес мына шалакылыгынан айынан мына жакта элдерди жөн эле бир укугун тебелеп, миңдей адамдын укугун тебелеп кыйнаган апалар көрдүңүз, аталарды көрдүңүз. Жакшы эмес булчу. Бул биз Садыр Нуркожоевдун немесин саясатын колдойбуз. Садыр Нуркожоев деле ошол анын кандай тиешеси бар буяка? Жок, ол муфтияттын өзүнө берген да, неменичи? Бийликти өзүңөр ишмердүүлүгүңөр жүргүзүп, адилеттүү жүргүзгүлө деп, эми ушул дин жагына мен киришпей эле коеюн, өзүңүздөр жакшы деп берген, бирок андай адилеттүүлүк болбой атат да. Мына ажылык ушундай проблема болуп. Мына сиз жаш экенсиз. Мен азыр мындай кылайын. Эксперимент да. Мына сиз жашсыз. Абалды түшүнүп турасыз. Маалыматыңыз бар экен. Эми ажылыкка 7000 квота бар экен, түшүнгөнүмө караганда. Туурабы? Эми ошол 7000дин ичинен мурдатан аракет кылып, сизге окшоп, бул эжелерге окшоп мурдатан барып жүргөндөр бар экен. Андан сырткары азыр дагы тизмеге адам кошулуп атат. Ошону менен алганда бизде ажыга баруучулардын саны 7000ден көп экен. Барууну каалагандардын саны. Эми ушул маселени сиз муфтияттын ордунда болсоңуз, то есть сиз муфтий болсоңуз, кантип чечет элеңиз? Өзүңүз ушуга бул жерде мындай мен азыр эми заман өнүккөндө азыр программалардын дагы түрү бар да. Эгер ушундай эле бар очередти чече албай неме кылса, алар ошол 8:30га баягындай пуск бере турган болсо программага киргизип турупчу, өзү эле очередти неме кылып коет да, тактап коет да. Ал жердеги очередтердичи, бул бир жагы. То есть санарип жолу менен чечиш керек, бир. Дагы бир жагы бар, камераларды баарын көтөрүш керек. Ошол жерде ким эми бул ошончо адамдын ичинде бул баягындай адамдык неме деле бар да, человеческий фактор деп коет го, баары болот эми. Бир арасында бекерден бекер шамал болбосо дарактын башы кыймылдабайт да. Ошол жерде бир экөө $50, $100 берип ушундай очередка кириптир, жаздыртыптыр деп атат. Эми андай случай деле болсо керек. Эми ошонун ким кылган болсо ошону өзүн таап туруп, ошо өздөрүн жазалаш керек да. Бул жактагы мындайча айтканда күнөөсү жок эле аксакалдарды, ушундай жарандарды ошондо ким күнөөлүү болушу мүмкүн азыр? Бул жерде азыр муфтият ушул ишти жүргүзүп атабы? Муфтияттын салакылыгынан ушул иш болуп атат да. Ошол эле. Анан ушул жерде ушул маселени чечиш үчүн эми ошо камераларды көтөрүп, бул азыркы биздин мына 1000дин тегерегендеги адамдардын очередин ордунан берип коюп бериш керек. Бул алардын акысы да. Алар 3 күндөн, 2 күндөн, 3 күндөн уктабай, таң атык чейин уктабай ошол жерде очередте турганы видео фиксацияда бар аердечи. То есть азыр кандай десем, азыр эми абал ушундай. Азыр бир 700-800 адам тизмеге кирбей калдыбы? Түшүнгөнүмө караганда? Муфтият айтты, биринчи 900 канча деп адам айтты деди. Кийин уктум 886 адам экен деп айтты. Ну эми 900 адам деп коелу. Примерно 1000 деп койду. 1000 адам. Ошол 1000 адамды азыр муфтият сиздердин айтканыңыздарга караганда баягы банкка эртерээк акча салган деген жүйө менен баягы бардыгы бирдей старт болбой калды. Алдың чуркагандар бар. Ошон үчүн ошо алдың чуркагандарды кесели деп сиздерди кесиптир да, ошондо туурабы? Сиздин оюңузча алдың чуркагандарды эмес, ал жагынан эмес, артынан кыскарталы деп атасызбы? Жылда эле ошондой болуп келген да. Былтыр деле ошентип биз барсак толуп калды деген, даже биздин алдыбызда акчасы өткөндөр дагы 2500 киши кирбей калган квотагачы. Аларды быйыл без очередь киргизди.
Андан кийин анан биздики 3,5 миң адам квота берилди деп айтты да бизгечи. 3,5 миңдин арасында биз дагы кошулуп калайлы деп колубуздан келишинче эртерээк аракет кылып биз бардык ошол жергечи. Ошолордун талабы менен мыйзамды эч кандай бузбай, мыйзамдын талабы менен ошол жака бардык. Бул жерде ошол жердеги адамдар да күбө, камера да күбө, банктын сотрудниктери да күбө. Биз банкка деле күнөө койбойбуз. Неге дегенде алар болгон биздин акчабызды эле алып тиги немеге салып берип койду. Счеткочу. А счет ачык болгон алчы. Эми бул жерде 8:30 баштаса деле, 9 баштаса деле баары бир ошо очерт менен кетмек да. Бул нерсе бул туура эмес чечим чыгарып койгон да бердечи. Кийинкилери жылдагыдай болуп эле кийинки баягы неме квота толгондон кийин берип калгандарды без очерт киргизип акчасын төлөгөндөрдү. Анан калгандары эми ушу тагдырга тан бергиле деп эле айтып коюш керек болчу да. Түшүндүм. Сиздерде ой? Бияқта таластан өтүп кетти. Сиз талас. Biz oştan bolобуз да. Oşta толуп калган экен, уже өчүрүп биз талас кеттик. 2 күн ал жакта жатып, машина жаттык, таласта суук экен. Өчүрүбүз биринчи өчүр болдук да биз. 8:20 банк ачып салды. Biz сразу кирип төлөп чыктык, 8:25 төлөп чыкты да. Уже 5 мүнөт калганда төлөп коюпбуз. Биз да атам менен апам спискадан өчүрүп салды, сууп салды. Эми биз 2 күн күттүк да ал жакта. Биз бул акем айтканы bizde muftiyat ayttık ki birinci öçür menен кетет dedi da banka төлөгөн saatı minutu öçür болот деп айтты да. Biz ошого кара сразу кирип калдык. Biz билсек сразу 5 мүнөт күттүрөбүз. Ушу 2 күн күткөн 5 мүнөт күтсек уже жарым болуп калат. Biz аны билген жокмуз. Ага үн чыккан жок. 8:30 баштап төлөшкө деп муфтият үн чыккан жок да. Bizde түшүнүш керек. 2 күн ал жакта күтүп. Эми муфтияттын деле оюна келбесе керек да, кайсы бир банк эрте ачып береричи. Биринчи болуш эмес экен да, бул өткөн жыл ошондой болгон экен да. Убакыты калган эмес экен. Быйыл ошондой болуп кетти да. Бирок быйылдан баштап балким ошондой тартипке кирер. Андай сөз болгон жок, андай бизге эч кандай үн чыккан жок, баягы сообщение келген жок да баягы группаларга. Толку Азыр мисалы мен тизменин акырында болсо мен жаңжал чыгарышым мүмкүн да. Булар банктын кызматкерин паралап, анан куда сөөгө экен, ошолорду эртерээк ач деп, эртерээк ачтырып, анан тизмеге эртерээк киргизип койду. Бардыгы саат элдин бардыгы 8:30 башталсын, ошо маалда кирсек, мен макул элем. Неге мен 8:30 күтүп отурсам, булар болсо саат 8-де өтүп алды. Бул калыс эместик да деп мен жаңжал кылып чыксам эмне кыласыздар? Муфтият айткан сөз бир 7:13 дегенде тапшырган бар экен да. Ошону айтып атат муфтият. 7:13 тапшырыпты, бул кантип тапшырды деп. Аны биз билбейбиз, кантип тапшырган 7:13-та. Ал оздон сотрудниктардын апасы болушу мүмкүн, атасы болушу мүмкүн, биз билбейбиз да аны. Бул биз 2 күн туруп, биз хотя бы айтып атабыз го, бизди спискадан чыгарып салды, плюс эмки жылгы өчүрүбүз да кетип калды. 9-дан кийин калган өчүрү калды аларда. Уже акча төлөп койгон, эмки жыл өчүрү бар. Алар биринчи кетет эми. То есть сиздердин быйылкы тизмеден да өчүрүлдүңүздөр, анан кийинки жылкы тизмеден дагы. Дагы өчүрүп турушубуз керек да. Биз ошону просто көрүп берсин, хотя 3 мүнөт, 4 мүнөт, 5 мүнөт калгандарды чыгып салыш тур эмес да, 2 күн күттү да. 2 мүнөт 3 адашкан болушу мүмкүн да. Ошону кичине 8:30 эмес, хотя бы 8 кылып берсин анда. Ошону бир көрүп юрдү сатсаң берип койсун деп чакырдык сизди. Ал жагы бар, бирок экинчи жагы бар да эми. Мисалы жолдо жаман айтпай жакшы жок. Мисалы кырсык болот, башка болот. Ошондо эми ошол наркы машина келип атканда бул машина ошондой чыга коюп, ошол бир секундта эми, ошол секундта ошол иш болуп кетти. То есть ошондо эми сиз айтып атасыз эми, ошол сал 2 секунд катуураак айдаганда өтүп кетмек экенми, же болбосо 2 секунд сал шашпай эле койбопмун дегендей. Эми бирок сиз айткандай бул чечимде муфтият озду. Ошо секунд маселени чечип атпайбы? Комиссия түзүп оздары тактап коюшту да. Ошону бир юридис ансенкасы болсо ошону карап берсин. Или хотя бы жок болбосо өчүрүмүздү калтырып берсин эмки. Бирок азыр угушума караганда булар ошол комиссия түзүшүптүр. Муфтият түзүптүр. Ошол комиссиянын чечими экен да, бул муфтийдин чечими эмес окшойт. Комиссия муфтият чечкен түзгөн да. Банктын сотрудниктары менен түзүшкөн, по-моему. Биз хотя бы кичине ошо 8:30 эмес, кичине алдыраак чыгып берсин хотя бы, или минимум өчүрүмүздү калтырып берсин аркылжылыгы деп ошон үчүн биз талап коюп атабыз. Хотя ошондо азыр сиздердин нараазычылыгыңыздар кандай? Банккабы эрте ачып берген же болбосо муфтияттын баягы түзгөн комиссиясынабы нараазычылыгыңыз? Эми банка бизде эч кандай неми жок. Биз муфтият түзгөн ошо комиссиясына бардыгыбыз нараазы болуп атабыз. Бирок мен угушума караганда азыр муфтият банкты ошол боюнча баягы укук коргоо органдарына кайрылышыптыр. Ушул маселени өзүңөр талдап,
чечип анан жанагы бир ушуга укуктук бир баа берип койгула. Себеби элде ажиотаж болуп кетти, ушуга жол берилип калды дептир. Эч кандай баягы коргоого сүйлөшкөн жокмуз. Толку өзүбүз комиссия кылып түздүк деп чечим чыгар деп атат бизге. Телефон чалсаңыз. Мисалы үчүн баягындай болуп атат го, мисалы үчүн 7-15-те дагы ачылып кетти деп атат. 7-15-те өткөндөр бар экен, 8ге чейин өткөндөр бар экен дейт. Эми ол өткөндөр ясна да ким өткөн, кандай кайсы паспорт бардыгы бир жерден регистрациялап өткөн да. Ошолорду текшерип берсин, ошол кайсы жол менен өткөн. Анан калгандары кезекке туруп алгандардын ордуна коюп берсин. Эң көрө. Ошондо жок, макул. Ошондо сиз 7-15 менен 8дин не айырмасы бар азыр? Жок, ондо 8,5 менен 8дин айырмасы бар. Ошондой болуп атат. 8,5 эми бул баягы эмгек кодексиндеги эми. Мисалы иш графигинде бай жазып коюшат го, саат 8,5-да банк ачылат. Мындай болуп атат да, 8ден кийин эми 2 күндөн бери очередте турасыңар, баскылтасыңар, кезекке туруп төлөп тура бериңиздер деп эрте келген ошол эле логика менен мисалы мына караңыздар. Мен банктын кызматкеримин. Анан мен сиздер 3 күндөн бери банктын жанында оромоттоп жүрөсүздөр. Мен аны көрдүм. Көрүп анан бир жакшы ниет менен бая мынау дагы ошондой банктын кызматкери дейин, бул ат башы дагы мен таластагы. Эми ат башы дагы 8де ачыптыр. Мен мындан дагы жакшы адам экенмин дагы, мындан дагы соопту көп алайын деп, эми 7де эле ачып салдым дейли. Азыр сиз айтып атасыз 7 деген жокко чыгарып кое бер макул. А 8 деген жөн эле кой деп. Экөөнүн айырмасын эмне? Эми 7 деген нереально да, эми 7де иш жер иштебейт да, өзү көп жер 8ден иштейт да. Мамлекет көп кызматтын эмелер да 8ден иштейт, же 8ден кийин өтүп иштейт. Эмеге карайт да, күндүн эмесинечи, мезгилине карапчы. Ошого айтажым, 7де буга чейин иш жер иштеген эмес да. Ошону дыкат иликтеп беришсин. Каерден 7де өткөн, каерде 7-15де өткөн, кандай неме менен өткөн, ошону тактап берип койсун. Ошону тактап калгандарыбыздыкын калыс чечип берсин. Макул, ошондо азыр 7ден 8ге чейинкисин жок кылганга сиз макулсуз. Жок, мындай да. Адилетсиздик болуп калат. Бул жерде эң адилеттүү чечим кылам десе, бул жерде ошол бияк айткандай, ким ошо коррупция жолу менен өттү ошол жерден. Аны аныкташ оңой эле азырчы. Кандайчы? Эми ошол жерден сааттар көрүнүп турат. Жок, саатын жок, комиссияда ошону айтып атпайбы? 8,5га чейинкинин бардыгын жанагы коррупция дегенде. Биринчисин айтып коеюн, бул жерде муфтият эч кандай 8,5 деп саат койгон эмес аерге. Жок, эмгек кодексине таянып атат булар. Жок, кодекс боюнча банк кээ бир жерде 8де, кээ бир жерде 8,5да, кээ бир жерде 9да ачылган жерлер бар экен да банктынчы. Ошол сиздердин немеңиздер барган банктардын иш графиги кандай экен? Болбосо ошол иш графигине караш керек анда. Биздин иш графигин го билбедик. Биз ошол жерде очередте турдук. Бизди болду, төлөм кабыл алып атат. Кириңиздер очеред менен деди. Очеред менен эле кирдик. Түшүндүм. Эми аны баягы соопчулук деп, күтүп калышты деп киргизген болушу мүмкүн. Бирок сиз айтып атасыз баягы. Кээ бир жерде банк 9да ачылат экен, кээ бир жерде 8,5да, кээ бир жерде 8де ачылат экен деп атасыз да эми. Ошону демек анда банктын иш графигине карайлы анда. Эгерде банк чындап эле күн эртерээк чыгат, дей турган болсо, ошол 8ге кое турган болсо, ар бир эми жетекчи өзүнө ыңгайлуу кылып иш графигин уюштурушу мүмкүн да, туурабы? Мисалы, Ошто эл эртерээк кыймылдайт. Мисалы, балким кайсы бир элге жанагындай келтирим келбейт, кайсы бир регион шашпай ойгонот, шашпай бир көчөгө чыгат, көбүрөөк уктайт дегендей болушу мүмкүн да. Ошого жараша элдин географиялык баягы өзгөчөлүгүнө жараша кайсы бир банк 9да иштеши мүмкүн, кайсы бир банк 8,5да иштеши мүмкүн, кайсы бир банк 8де иштеши мүмкүн. Ошондой боло турган болсо, демек андай баягы эмгек кодексин мындай коелу. Ошол банктардын өзүнүн иш графигине карап иш кыла алганда. Эгерде андай кыла турган болсок, ошо сиздер барган банктын иш графиги 8де экен, же 8,5да. Ал боюнча маалыматыбыз жок. Балким ошол туура болот. Жок, маалыматыбыз жок. Бул жерде 7дегини макул алып салалы, 7-15дегилерди алып салалы. 7-15де ич жерде ачылбайт. Эл эми бул көпчүлүгү мындай маалымат жок болот да элдечи. Мисалы, муфтият уюштуртабы бул ишти, ажылыкты, ошолор жооп бериш керек өзү негизичи. Ошолор түзүш керек, графикти түзүш керек, сааттарын жазыш керек, жарыя кылыш керек баарыначы. Анан банктарга дагы айтыш керек, 8,5да ачкыла, ага чейин ачпагыла депчи. Бардыгы тең болсун. Киргизбегиле деп аларга айтыш керек. Үндемелерди жибериш керек. Аны түшүндүм эми. Андай кылбады, бул бирби. Экинчиден, ал жердеги адамдар живой очередте турат да. Живой очеред дегенди баарыбыз түшүнөбүз да. Адамдар турат да ошол жердечи. Таңатык чейин турду, 2 күн турду, 3 күн турду. Эми алар 8,5да ачылса деле, 8де ачылса деле, 9да ачылса деле ошол эле очеред менен кирет да бул жердечи. Маселе ошодо болуп атпайбы? Бул жердечи жөн эле мындай
карапайым элдер ошол мыйзамды сактап кандай кыл десе ошондой кылып банк чакырганына карап кирип туруп анан орто жолдо списоктон чыгып мындайча айтканда укук тебеленип калдат да. Ошол маселе болуп атат. Аны түшүндүм. Азыр эми болор иш болду. Болор иш болду мындай алганда. Эми баягы кандай десем, аппендис жарылып кетти уже. Кандай кылыш керек эми? Эми ошону кайра ордуна коюш керек да. Булар ушундай ошол органдар ордуна коюп туруп, баягы сиз айткандай артынан кемитиш керек. Артынан кемитиш керек. Ошондо адилеттүү болот да. Неге дегенде? Мен карагым, артынан кемиген болсо, бияктагы адамдар жылыш керек. Менин кайным 5 мүнөт 9дан 15 мүнөт атыштаган экен, ошол дагы азыр барбады го. Кем буяктан бизди алып таштаса ошол барбайбы? Эми барбаган мен ортодо баягы эме болуп атпайбы? Баягы квота бар да. Квотадан башыны сиздерди алып салды. Анан артынан дагы квотадан баягы арты да качып калды. Ошо ашкандарды дагы кетирди дейм. Ошол барыш керек эле да, мисалы үчүн. Жок, 20 мен карап тур. Бизди ушинтип атат. 9дан 20 мүнөт 19 мүнөт өткөн дагы эле калып атат. Азыр эмне болуп кошулбайт дейм да. Жок, мынандай да, мына станокко станокко колуңузду салдыңыз. Мына өтүп кеткен жери бычак кесип кетти. Анан эки бычак бар да. Артында кести. Ошондо мына ортосу калды да эми. Кудай сактасын дейм. Жок, эми мындай кантип түшүндүрөм эми. Биздин очередибиздин ордуна коюп берсин, ушул эле балам. Ушул эле суранчыбыз айнанайын. Эми мен ол Суранчыбыз мындай да. Бизге так маалымат берсин. Мисалы үчүн биз бул жерде 2 күндө 3 күндө күтүп отурган очередь бар да, турабы? Банк кир десе кирди да, бардыгычы. Бардыбыз эле кирип ошону төлөп айтканын кылдык да. Эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Кезек барды ордунда кетти. эч кайсы банктын эшигин бузуп кирбедиңиздер. Кичинге эме берген жок. Ошону дыкат иликтеп, муфтиятыбы, банкыбы биз банкты күнөөсү жок кам дей албайбыз. Мисалы үчүн 7-15 өткөндөр бар, ого биз эч нерсе дей албайбыз да. Ол уже неме мыйзамды бузганы, турабы? Ошолорун так иликтеп берсин, кайсы банк канчада иштейт, эмнеге мындай киргиздиңер, наркы бизге так маалымат берип койсун. Мындай кылалы. Ар бир банктын өзүнүн иш графигин тактап эле. Ошол мисалы кээ бир банк 9да иштесе, 9дан баштап старт эсептеле берсин. Кээ бири 8:30да иштесе, 8:30дан старт эсептелсин. Кээ бири 8де болсо, 8ден баштап старт деп эсептелсин. Бирок баягы жети дегендер эсептелбесин. Себеби ал эми реалдуу эмес. Андан кийин баягы ошондон кийинки анан баягы артын кессин деп атат. Ошол эле биздин немечи. Адилеттүүлүк кылсын балам. Бирок анан неме дагы баягы квота болгондон кийин квотага ылайык алыш керек да анан кандай эле 1000 адам жок болуп калабыз биз. Квота толору менен коюш керек. Былтыр канча жылдан бери бизди толду деп коет, болуптур деп кетебиз. Толду деп коет. Булар эмне үчүн 1000 адам чыгарат дагы бизден кийин алат. Ашыкча алып алган да ошону. Ашыкчасын тактай алабы экен, өзү негизи онлайн такталабы бул нерсе мындай? Бул такталат. Неге дегенде бул жерде онлайн так болобу мисалы азыр? Анысын го билбейм, бирок сааттары полный жазылып. Жок, мен аны түшүнүп атам. Аны түшүнүп атам. Мисалы азыр бул эже мынау Кызылкайда банктан өтүп атат. Сиз Кара Суудан өтүп атасыз, Наркы Таластан өтүп атат. Ошондо тың этип баягы жанагындай болгондо ошол кайсы бир жерден жабылды деп туруп ошондой механизм барбы жокпу деген. Аны банктан сураш керек эми, аны биз билбейбиз. Балким бар, балким жок. Болуш керек. Себеби бул жерде неме берген да буларга, банкка деле квота берген да. Мисалы үчүн Кыргызстанга канча квота берилген болсо, өздөрүнүн запасын алып калып калганын банкка берген да. Банк ошол немеге келгенде токтотот. Бол деп жооп калгандарын киргизген жок да. Бир банктагы маалымат, экинчи банктагы маалыматты билбейт. Бири-биринде онлайн бар, сөзсүз болот ол нерсечи. Азыр санариптештирүү баягы өнүккөн неме азыр бар. Мисалы үчүн толду автоматически жабылып кала берет. Болду, калганыңар бар болбогула эле дейт. Бирок интернетте деле жанагы эме бар да, интернет кээде катып калмай бар. Анан ошодон да кызычуу чыгат да. Интернет катып калыптыр десең жок деп ишенбейбиз дагычы. Ошондой болот. Анан кээде неме свет өчүп калат экен. Анан баягы акча инкассаторлор келип калат экен. Бизде ошондой болду да, инкассатор келип калды. Анысын күткөн убакыт болду ошол жердечи. Ошонун бардыгын биз шектене беребиз да, бул коррупция болуп атат депчи. Жок, инкассаторун жокпуз. Ал жерде негизи. Ал жерде адамдар мындай живую турганда бирөөнү мындай очередсиз киргизгенге мүмкүнчүлүк болгон жок аердечи. Билбейм, мен бул жагы айткандай эле бирөөнүн бир банкта бир тааныш адамы болуп эле телефон аркылуу эле бир звонок кылып мындай кылып төлөтүп койбосо эле билбейм андачы. А бирок мындай очередь без очередь кирип кеткен адам ал жерде болгон жок андайчы. Макул. Мен азыр эми өзүм сөзүм менен жыйынтыктап кое берейин, уруксат берсеңер. Болду. Анан берки муфтияттын өзүнөн дагы эме жанагы жооп алганга аракет кылайын. Анан эми бул нерседен кандай натыйжа чыгат? Эч ким эч кандай эч нерсеге капилдик. Биздин үнүбүз
жеткир айнанайын. Çıkmasa o şu ağ uygu varıp жатабыз şu 80'ge çıkanlar. Сенен катуу үмүт кылып атабыз. Ой, нана, мен не кыла алам мен? Сен айт. Мен Жеткир Өзүңөр айттыңыздар. Бул жерде дагы ошо миңдин тегерегинде адамдар көпчүлүгү азыр сүйүнүп эле жүрүшөт билбей элечи. Муну кизмеден четтелип кеткен уга элек ишөчү. Алар уга турган болсо, алар дагы өзүнүн нааразычылыгын айтып чыгат. Бирок ага чечим чыккы чейин бул жакта азыр так чечим чыга элек да азырчы. Так списокчу. Ошо чыккы чейин ушул маселелерди көтөрүп, ошол үстү жактан булардын муфтияттын ишмердүүлүгүн текшерип, бизге мындай укугубузду төбөлетпей так бир неме маалымат берип чечип берсин. Baya kavul algan baldardan ile bilip koydum ben. Batır enem dep girdimbi. Bir küçüğünü neme dep girgizdi. Kol koyup çıkat dedi. Oşalar o canı deli açtı. Münekta iş var. Ben oşan deli görüp çıkam balam. Ol özdөрүнө Болды, рахмат. Азыр тугандар мындай эми. Мен жанагы башка эмелер менен дагы, башка мамлекеттер менен дагы мындай салыштырдым. Көрсө, башка мамлекеттерде, мисалы Өзбекстандан, Тажикстандан, Казакстандагы ажылык сапарын уюштуруунун ажылык сапардын баасы Кыргызстанда кыйла арзан экен. Болжол менен орточо эсеп менен алганда бир $1,500 айырма берет экен. Бизде эң арзаны ошо Борбор Азия боюнча бизде экен. Анан мен ошодон улам ойлоном. Бир жагы азыр мындай кезектин көп болгону бул кайсы бир деңгээлде бир социалдык мындай адилетсиздикти, нараазычылыкты жаратат экен. Ошондон улам бир сөз да эми сунуш. Мындай кылсак кандай болот? Эми бааны ошого жараша жанагы эмеге турлайлы. Жанагы Борбор Азия мамлекеттери менен барабарлаштырайлы. То есть Өзбекстанда канча болсо, Казакстанда канча болсо, Тажикстанда канча болсо, биз деле ошончо кылалы. Анан эми ортодон ал суммадан ажылык сапардын баасынан ошо биздин топтогон акчаны ошол наркылардын баасына теңдей турган болсок, ортодон бир кыйла сумма ашып калат айырма берип. Мына ошол суммага биринчиден ал кезекти бир аз азайтат. Биз машина алып атканда машиналардын растаможкасын көтөрбөдүбү? Ошо көтөргөнүн эсебинен машина алуучулардын баасы саны бир аз азайды. Эски машиналарды алып деген сыяктуу бир эме болду. Болбосо машина көбөйүп кетти. Эми ушинтип баа менен кээде мамлекет өзү баа менен кайсы бир нерсени чектеп, же болбосо кайсы бир нерсеге жол ачат да. Ошол сыяктуу эле механизмди ушул ажылыкка дагы колдонсок кандай болот деген. Себеби азыр миллионго 1000 квота берилет экен. Эми Кыргызстандын калкынын саны 7 миллион деп эсептелип, анан ошол 7 миллионго 7000 квота берилет экен. Ошол квотанын негизинде азыр 7000ден бирок бизде ажыга барууну каалагандардын саны көп экен. Эми эгерде баасын көтөрө турган болсок, каалоочулардын саны бир аз азайса, балким жакшы болот эле. Ушундай талаш тартыш чыкпай кала эле. Анан экинчи жагы ошодон мисалы ошол муфтият өзү дагы жанагы кымбаттатуунун эсебинен түшкөн, айырмадан түшкөн акчанын эсебинен мисалы көп маселелерин өздөрү чечип ала эле. Мисалы дааратканаларына кирсең, дайыма кагаз жок. Дайыма жанагы кир болгон алкынды самын турат. Көп жеринде ысык суу жок. Тазалык начар. Парковка деген проблема дээрлик Кыргызстандагы бардык мечиттин проблемасы турат. Мечитке адамдар сооп алабыз, Кудайга бир амал кылабыз деп келишет. Бирок ошол келген учурда эми күнөөлөрүбүздүн жуулушун, күнөөлөрүбүздүн кечирилишин суранабыз дегендей жалпы логика бар да, эми парызды аткарабыз дегендей. Эми бирок ага карабай ошол парызды аткарам деп отуруп, анан бир ошол кандай десем, баягы жолго машинасын коюп парковканын жоктугунан. Анан канча бир адамдардын акысына адамдар, ошол намаз окуучулар кирип калып атат. Ошон үчүн ошол ажыга баруучулардын баасын көтөрүп, андан түшкөн акчадан анан жанагы мечиттердин парковка маселесин, мечиттердин жашылдандыруу маселесин, көрктөндүрүү маселесин, даараткана маселесин, жылуулук маселесин чечсек кандай болот? Аз-аздан кезек-кезеги менен. Анан эң арзан бааны коюп алып эле. Анан жанагы ушунча кезекти түзүп алып, ошол арзандын айынан, кезектин көптүгүнүн айынан муфтият дагы, мамлекет дагы элден тепки жеп отура берген кандай болот? Ошону бир аз мындай азыр Ыдырыс сен ушинте бересиң, акчасы көптөр анте берет,
акчасы жок болсо эмне ажыга барбай калсынбы деп сөгүшүңүздөр мүмкүн. Бирок эми айла жок, эми ошондой кылсак кандай болот? Эми бир жагынан маселе да чечилиш керек да, туалетибиз таза болуш керек. Мечитибиздин жанагы парковкасы болуш керек. Парковкасы жок болуп, шарты жок болгондон көрө ошонун эсебинен жок дегенде мына жактагы маселебизди чечип алалы да. Анан биздин жанагы ажылык сапардын эсебинен бир эле арабтар гана пайда көрө береби? Биз өзүбүз деле пайда көрбөйлүбү? Өзүбүздүн мечиттер пайда көрсүн. Өзүнүн мечиттердин дааратканалары жылуулансын, тазалансын. Мечиттин ичи жылуулансын. Ушуга окшогон эшигинин алдында фонтаны болсун. Ушуга окшогон маселелерди чечсек кандай болот ошонун эсебинен? Мындай бир эметип көрөлүчү. Азыр эми муфтиятка да бир чалып көрөлүчү. Булар эмне дешет? Алар кандай ойдо, эми бул маселени кантип чечишет? Ажыга барууну каалагандардын ушул кезек талашы боюнча, дин иштери боюнча мамлекеттик агенттикке кайрылдым, жообун алдым. Бирок азыр мен өзүм Ошто болгондуктан, алар Бишкекте болгондуктан телефондо гана сүйлөштүк. Жалпысынан 865 киши деп атышат. 865 киши ошол 8,5-га чейинки аралыктын ичинде ошол акчасын төгүп койгон экен. Бирок жанагы муфтиятта түзүлгөн республикалык ушул убактылуу комиссия экен, ушул ажылык үчүн түзүлгөн комиссия алардын бардыгын четтетиптир тизмеден. Бирок эмки жылкыга алардын кезеги сакталып калыптыр. То есть эмки жылы кезекке турбай, шашпай эле барып туруп, ошол жанагы акчасын гана төлөп кое турган болсо, ошол эске алынып, кезекке кирип кете бере турган болду. То есть кезегиңиздер жоголбойт экен, кезегиңиздер сакталып калат экен. Эми жоопкерчилик маселеси. Азыр эки ача сөз болуп атат. Муну ачык айтайын. Бир жагынан ушул дин агенттиги айтып атат. Элдик банк өзүнүн кетирген катасы боюнча ошол айрым филиалдардагы мындай иштин эрте башталышы, то есть 8,5-да эмес, расмий бардык жерде көрсөтүлгөндөй эмес, 7,5-да, 8-де иштин башталышы боюнча кызматтык иликтөө жүрүп атат деп ошол Элдик банк айтты. Бизде расмий кагазы бар дешип атат. Бирок ошол эле учурда мен Элдик банкка да кайрылдым. Элдик банк айтып атат. Биз ошол кассаларды эрте ачканыбыз жанагы адамдын көбөйүп кетишинин, адамдарды көпкө чейин кезекте күттүрбөөнүн алдын алыш үчүн атайын жанагы элге жакшы шарт түзүү максатында мындай калганда ак ниеттүүлүк менен гана ошол ишти эрте баштаганбыз. Биздин күнөөбүз бул жерде жок деп атат. Эми бул маселени кантип чечишет, кайсыл жагына койт, ким жоопкерчилик алат мен билбейм. Бирок эми адамдардын азыр ошол бир ошо 860 боло турган болсо 865. Ошо 865 адамдын нараазычылыгы бул жерде турат. Эми бирок муфтият азыр ошол комиссия ошол 865 адамдын эмки жылкыга кезегин сактап коюу жолу менен азыр бир аз болсо дагы аларды соротконго аракет кылып атат. Эми ошого сабыры жеткендер болсо жакшы. Сабыр менен макул быйыл болбосо эмки жыл барабыз насип кылса деп кабыл алышы дагы мүмкүн. Анан жок, дат мен быйыл барышым керек эле деп өкүнүшү дагы мүмкүн. Эми кандай болот билбейм. Негизинен маалымат ушундай. Бар болуңуздар.